Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын Ак Тилек жылуу массивинде турабыз. Ошол жерде 1,5 этаждык үйү сатылаптыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Негизи Ак Тилек жылуу массиви жөнүндө айтсам, чыгыш тарабында Советский көчөсү жайгашкан. Аны менен Сум жакка чыгып кете аласыз. Түндүк тарабында Дордой базары 2 километр аралыкта. Жана батыш тарабында Старый Толчок жайгашкан. Түштүк тарабы өзүңүздөр билгендей эле жибек жолу шаардын центральный жагына чыгып кетесиздер. Эми бул жакта мектеп, мечит, садиктер бар экен. Кызыл китеп бар экен үйүбүздө документ боюнча. Тышкы тарабы ушинтип блок менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. И эми ички тарабын көргөзөйүн сиздерге. Негизинен жыл массив эмне болуп которушуну мен таппай койдум. Google переводчикке жазсам, аянтча дейтпи, ушундай дейт. Кимден ким билсе комментарийге жазып кетиңиздер туугандар. Так, 100 кирпич менен бүтүрүлгөн немецкий дом дейт. Газ бул жакта бар экен, свет бар экен, суу бар и паровой отопление орнотулган. 100 кирпич менен бүтүрүлгөн, айттым, тышкы тарабы текстура экен туугандар. Короосунун алды стяжка болгон. И бул жакта бир 2 бөлмөлүү времянка да бар экен. Мына ушундай көрүнүштө. Биринчи сиздерге азыр үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн дагы. Андан кийин короосуну көргөзөйүн туугандар. 18 соттук жерибиз. Курулуш материалдарга даяр болгон дарактар бар, көптөгөн эле түптөрү менен. Жаңгак жана башка. Азыр биринчи үйүбүздүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Андан соң короосун кайра көргөзгөндү улантам. Лайктан басып, комментарийге өз оюңуздарды жазып, бизди колдоп кетиңиздер. Кандайдыр бир катачылыктар болсо комментарийге жазып, оңдоп кетүүңүздөрдү суранат элек. Ал биз үчүн чоң жардам болот туугандар. Киргенде эле ушундай прихожка. Туугандар. Андан түз басып, соло кайрылганда биздин душ жайгашкан. Тегеренте кафель чапталып, өйдө жагы пластикка коюлуптур. Ушундай көрүнүштө. Бул жакта биздин арестон орнотулуптур. Мына туугандар. Андан ары оңго кайрылып, кайра түз барганда бизде кухня жайгашкан. Бул биздин биринчи этаж. Өз негизи үй 1,5 этаждык үй, пол подвал дейтпи, ушундай, биринчи этаж. Бул жакта кухня. Мына ушундай көрүнүштө. Тегереги шпаклевка, үйдө жагы гипсокартон экен. И бул жакта биз тамак жасаган кухня. Мына ушундай көрүнүштө бул деле. Атандар. Ички тарабынан раковина коюлуп, суу чыгарылыптыр. Андан ары жана айткандай эле паровой отопление бул үйдө бар деген билем. Мына бул жакта паровой отоплениянын топкасы орнотулуптур кухняда. И биз андан ары жолубузду улантабыз. Биздин өйдөн эки этажга чыккан лестницабыз. Эки терезе орнотулуптур, чыгып бараткан деле. Мына. Чыкканда эле сол тарапта бир бөлмө жайгашкан. Чыкканда сол тарапта бир бөлмө. Биринчи ушуну көргөзөйүн. Тегерегине обой чапталган. Ылдый жагы жыгачтан болгон пол. Өйдө жагы гипсокартон экен. И үйдүн түндүк тарабында 2 пластик терезе орнотулган. Ушундай көрүнүштө биздин өйдөн эки этаждагы биринчи бөлмө. Андан ары биз ушул чыккан эле жерден оң тарапка кайрылганда бизде бир холл жайгашкан. Узун туурасы 2ге 3 экен бул холл. Өйдө жагы гипсокартон, тегереги шпаклевка, ылдый жагы жыгачтан болгон пол. И ушул эле жерден биз бир спальниге, экинчи спальниге жана үчүнчү чоң залга өтүп кете алабыз. Азыр оң тараптагы бир спальниди сиздерге көргөзөйүн. Мына ушундай көрүнүштө. Тегереги обой экен. Өйдө жагы гипсокартон, ылдый жагы жыгачтан болгон пол. Узун туурасы 3ке 3 экен.
И батыш тарабында бир жыгачтан болгон терезе орнотулган. Андан ары биз кайра холго чыгып, сол тарапка кайрылганда дагы бир спальня жайгашкан. Узун турасы 3x3. Тегереги шпаклевка. Өйдө жагы гипсокартон экен, жана чыгыш тарабында бир жыгачтан болгон терезе орнотулган. Ушундай көрүнүштү. Ылдый жагы жыгачтан болгон пол деп айттым, же айтпадымбы? Туугандар, комментарийге кандайдыр ойлорду жазып, лайктан басып, каналыбыздын өнөкөсүнө жардам берип кетүүңүздөрдү суранат элек. Комментарий жана лайктар бизге чоң жардам болот. Дагы бир жолу эскерте кетейин. И холдон кайра түзөлө киргенде биздин зал жайгашкан. Мынакей. Өйдө жагы гипсокартон, тегереги шпаклевка, ылдый жагы жыгачтан болгон пол. Түштүк тарабында эки чоң терезелер орнотулган. Терезелер жыгачтан экен. Узун турасы 4,5 га 5,2. Ушундай көрүнүштү. Айта кетчү нерсе, бул жакта бизде акнет орнотулуптур. Интернет и телевидение, телевизор койсоңуз болот. Так, андан ары ушул залдан сол тарапка киргенде дагы бир спальня жайгашкан. Мына ушундай көрүнүштү. Тегереги шпаклевка экен. Ылдый жагы жыгачтан болгон пол, өйдө жагы гипсокартон. И чыгыш тарабында бир чоң терезе орнотулган. Узун турасы 3-кө 4,5 экен туугандар, бул бөлмөбүз. Ушундай көрүнүштү. Так, андан ары биз кайра короого чыгып, сиздерге короолорду көргөзөйүн. Мен кайра эле үйдүн тышкы тарабына чыктым. Бул үйүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. И бул жакта жана айткан элем сиздерге, бул жакта бизде бир 2 бөлмөлүү времянка бар деп. Аны да сиздерге көргөзө кетейин. Блок менен бүтүрүлүптүр. Азыркы учурда складтын ролун ойнойт окшойт, аткарат окшойт. Мынакей, ички тарабы. Ушул көрүнүштү. Сиздерге айттым, газ бар деп. Ак тилекте газ бар экен. Мына туугандар. Көргөзө кетейин. Ушул көрүнүштү туугандар. Ылдый жагы жыгачтан болгон пол экен, тегереги шпаклевка экен. Узун турасыны биринчи бөлмө бир 2,5 га 3,5 көрүнөт. Экинчиси 2,5 га 2,5 көрүнөт экен. Андан ары сиздерге үйүздүн короосуну көргөзөйүн туугандар. Бул жакта жаңгак бар экен. Көрүп турганыңыздардай курулуш материалдарга даяр дарактар. Жаш көчөттөр да бар экен. 1 жылдык, 2 жылдык алма, ал жакта өрүктөр, алмалар. Кыскасын айтканда, үйүздүн алды өтө чоң туугандар. 18 сотук. Үйүз бул жакта калды. И бул жакта дагы ашыкча ушунча жер бар. Бул жак бассейн экен, Бул жакта бассейн бар экен. Бир аз ичине ремонттоп, бир аз тазалап койсоңуз, даяр бассейн. Бул жакта да бактар, алма бактар. Туугандар, сөздөр майнитсе жок болуп атат, эмне болуп атат? Кыскасы мен баарын көргөзөйүн деп атам. Буйрусса акырындык менен өзүбүздүн сөз байлыктарыбызды, сөздөрүбүздү оңдогонго аракет кылабыз. Азырынча колдоп, лайктан басып тура бериңиздер туугандар эми. Бул жакта бизде бир көл бар экен. Кимден ким балык бакканы кызыкса, келип балык менен деле иштесеңиз болот мына туугандар. Ушундай көрүнүштү. Үйүздүн чеги түндүк тарабы тиги шифрга чейин экен. Барып көргөзө келейин ал жагын деле. Мына бул жакта жана айткандай курулуш материалдарына даяр дарактар. Азыр түндүк жактагы границаны да көргөзө келейин сиздерге. Туугандар, биздин кошуналар менен болгон граница бул шифрга чейин. Мына үйүздүн көрүнүшү жактан. Эми баасын айтайын бул үйүздүн туугандар. $60,000 деп атышат. Үйдүн ээси. Номери экранда болот. Бирок $60,000 десе эле $60,000 сатабыз деген эмес. Звонок кылып сүйлөшсөңүз, скидкалар болот экен, бир аз сүйлөшүүлөр болот. Жана бизде туугандар Instagram жана TikTok баракчалары бар. Кирип ушул сыяктуу жана башка үйлөрдүн
Жана ушул үйдүн кыскача видеосун көрсөңүздөр болот. Аларды деле базар жок деп английский буква менен издеңиз. Анан Телеграмда үй жер деген группа бар. Ал жакта жалаң үй алуучу жана үй сатуучу, үйгө кызыктар адамдар бар. Ошол жака кирип деле өзүңүздүн сатылуучу үйүңүздү сүрөттөрүн жөнөтүп, клиент табып алуу ыктымалы бар. Табып алуу ыктымалы бар. Так, үйүнүн чыгыш жагынан көрүнүштү туугандар. Бул жакта 3-4 түп чоң жаңгак жана биздин үйдүн туалети бар экен. Бул жакта бир кровать бар экен. Жай айына коюп эшикте отурганы. Сөрү деле деп коюшат го. Биз тарапта. Билбейм, бул жакта эмне дейт, дагы эмне деп койчу. Тапчан. Бул калабы калбайбы билбейм, бирок аны келишлесеңиздер болот. Ошол туугандар, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар. Лайктан басып, видеолорду үй алуучу туугандарыңыз менен бөлүшүп кетиңиздер.